Бек Мамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштери бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Маткаримова Элнура Жаныбековна. Кыргыз тили жана адабияты предмети. Бүгүнкү сабактын темасы 19-кылымдын даанышман ойчул акыны Калыгул Бай уулунун өмүрү, чыгармачылык жолу. Сабактын максаты Калыгул Бай уулунун өмүрү, чыгармачылык жолу тууралуу маалымат алышат, санат насият ырларын көркөм окуп талкуулашат, Калыгулдун чыгармаларынан адептүүлүк, калыстык, кечиримдүүлүк сапаттарды алышат. Күтүлүүчү натыйжа чыгармалары эл оозунда уламышка айланган акын жөнүндө билишсе, санат насият ырларын жаттаса, чыгармаларын талдай алышса. Нускоочу, ойчул акын Калыгул 1785-жылы Ысык көлдүн күнгөйүнүн Карой Сарой деген жеринде бай аттуу, оокаттуу, 4 түлүгү түгөл адамдын үй бүлөсүндө туулат. Ал атасынан калган оокатка ээ болуп, өмүрү өткөнчө эч нерседен кор болгон эмес. Калыгулдун чоң атасы, чоң энеси, бир туугандары жөнүндө маалыматтар жок. Бирок Калыгулдун өзүнөн тараган укум-тукуму бар. Калыгул 7 жашка келгенде Азык уруусундагы Сопу ата дегенден намаз окууну үйрөнгөн. Анын диний окуусу чектелген. Чыгармалары Калыгул тамсилчи, маселчи акын катары элге эр жеткен кезинен эле тааныла баштайт. Ал көпчүлүк акындардай комузун күүлөп, үн кошуп ырдабастан, алдына келген адамдарга макалдатып айтып берген. Акындын ырлары эл арасына кеңири тараганы менен, алар бизге толугу менен жеткен жок. Колубуздагы анын Акыр заман, Калыгулдун сөзү, Ысык көл тууралуу айтканы, терме санат ырлары эл оозунан кийинчерээк жыйналып алынган. Алыска сапар жол жүрсөң, аз эмдүү жорго ат жакшы. Окусаң илим үйрөнүп, орунду жазган кат жакшы. Сараңдардан миңдеген, бир да болсо сак жакшы, пайдасы жок туугандан, мамилелүү жат жакшы. Билбейс жаман туугандан, билеселүү жат жакшы, бедери жок жакындан, бек кармаган ат жакшы. Кесепеттүү катындан, келте оруу дарт жакшы, өмөсү жок дарактан, жапайы чыккан тал жакшы. Шатыра жалко жигиттен, сарамжалдуу чал жакшы, тамчы тамган боз үйдөн, дубалдан соккон там жакшы. Бул дүйнөдө нур жакшы, булбулдарга гүл жакшы. Муңдуунун черин жазууга, булбул күбө тел жакшы. Калыгул Бай уулу. Калыгулдун маанилүү өзгөчөлүгү сүйлөгөндө да ар бир сөзүн элдин эсинде кала тургандай айтып, айланасындагы эл менен эле эмес, келечек заман менен, доор менен пикирлешкендей, тилинде мөөрү бардай кылып маселе айтчу дешет көрүп билип калган замандаштары. Олуялыгы Калыгулдун алдын ала айткан бир олуялыгы Кыргызстандын көрктүү жерине Орусия көз артып, качып кутулууга болбой турган тагдыр сыяктуу жаңы заман, жаңы тарых улам жакындап келе жатканын көрө билгендиги болгон. Биз жашаган тар заман, кийин келер зар заман деп көп нерсени алдын ала сезип, өз жеринде ээн эркин жашап, эч кимге күнкөр болбой жашап келген кыргыздардын башына түшчү чыныгы оор күн эми келе жатканын,
дагы көп кыйынчылыктар алдыда турганын, бир да орусту же орус аскерин көрбөй туруп айтып кеткен экен Калыгул көз ачык. Орус алар жериңде, сындырар сенин белиңде, келип калса кокустан, сактайсың сары талааны, солдаттыкка бересиң ичиңден чыккан балаңы, деп санат айткан Калыгул. Калыгул Олия Данышман кезинде жаштарга акыл назат, санат термесин сөз менен кеби менен ырга журуштуруп айтыш керек. Ошол Калыгул атабыздын жаштарга калтырган тарбия насаат термесинен аткарып берейин. Жақсы чыккан азамат элге жагат турбайбы, кызыл кыялдар, кыргый талган куялдар. Жакшы заман келгенде жаштар биздин кубалдар, өңү сарын көзү көк орус чыгат деп айткан, миң түтүнгө бир киши болуш чыгат деп айткан, узун чөптүн баарысын оруп чыгат деп айткан, кыска чөптүн баарысын коруп чыгат деп айткан. Бара заманна кыйын болот ошондо, эсеп кылып мал алган тыйын чыгат ошондо, алдырбастан жулдурбас аяр болот ошолор, алдым жуттум иштерге даяр болот ошолор, тил ичинден уктабас баатыр болот ошолор, бисмилланы билбеген капыр болот ошолор, кыйкырганың бел ашпай үн кыскарган бир заман, кылсаң жумуш бүтпөгөн күн кыскарган бир заман, жатып уйкуң канбаган түн кыскарган бир заман, орозо намаз окулбай дил кыскарган бир заман, бир жер жүргөн тар заман, анан келет зар замандын кишиси башка болот деп айткан, адеби жок сүйлөгөн кашка болот деп айткан, конушуна чөп чыкпай ташка конот деп айткан, элдин мүрдүң азайып ачка болот деп айткан, мал азайып арымдап жакыр болот деп айткан, аганын сөзүн ин укпай чагым болот деп айткан, биринин сөзүн бир укпай жайыл болот деп айткан, капыр менен аралашың айыл бир конот деп айткан. Элдин илим билимден кур калып, доор талабынан четте турганы Калыгулдун тынчын кетирип, муну зор өкүнүч катары, арман катары ырыга салган. Жакшы чыккан азамат элин билер, элин билген ал адам билим билер, окуп карап ойлонуп илим билер, эчен түрлүү адамдын тилин билер. Калыгул бизге белгилүү кыргыз сөз устаттарынын алгачкыларынын өкүлү. Ага чейин жашап, эл арасына ырлары кеңири тараган акындар жөнүндө маалыматтар жок эсе. Ошондуктан аны кыргыз акындарынын ичинен жашы боюнча гана эмес, адабий тажрыйбасы жагынан да аксакал катары кароого болот. Ал айткандарын жалпы жонунан акыр заман сөздөрү деп атаган. Кокус көзү өтсө, сөөгүн Чолпон атанын кире беришине коюшун керез кылып айткан. 1855 жылы жетинде Байсоорунда жол үстүндө каза табат. Керези боюнча сөөгү коюлган күмбөз кара ойдо. Суроолор: 1. Ынтымагың жок болсо, алдыңдан таяр алтын так. 2. Этеги жок, жеңи жок кийим чыгар, эң кийинки баласы кыйын чыгар. 3. Билбес жаман туугандан билеселүү жат жакшы. 4. Муңдуунун черин жазууга булбул күбө тил жакшы. 5. Булут минсең жетпейсиң мурунку өткөн жашыңа. 6. Биз жашаган тар заман, кийин келер зар заман деген ырсаптарында акын эмнени айтайын деген.
Бүгүн Кыргыздын нускоочу, ойчул акыны Калыгул Байуулунун өмүрү чыгармачылык жолу менен тааныштык. Санат насият ырларын көркөм окуп талкууладык. Кыргыз элинин сүйүктүү акынына айланган Калыгулдун ырлары адеп ахлак ынтымакка чакырып турарын баамдадык. Эгер бүгүнкү теманы түшүнгөн болсоңор, төмөнкү суроолордун негизинде 1 мүнөттүк эссе жазасыңар. Биринчи, сен бүгүн билип алган нерселердин ичинен эң маанилүүсү кайсы? Экинчи, кайсы суроолор түшүнүксүз бойдон калды? Тапшырма. Биринчи, Калыгулдун чыгармалары боюнча кластер жасайсыңар. Экинчи, санат насият терме ырларын жаттайсыңар. Үчүнчү, акыр заман ырын окуп маанисин түшүнүп келесиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.